Қытай қалқы алтын, күміш жібектерді берешендерче берет экен. Қытай қалқының сөздөрү жумшак, жібектери кооз экен. Алар ширин сөз жана жумшак жибектер менен алдап, узак элди жакындаттыра алат экен. Жакындаткандан кийин жамандыктарын жүзөгө ашырат экен. Эй түрк калкы, Кытайдын ширин сөзүнө, жумшак жибегине алданып, аябай көп жолу зыян тарттың. Бұл сөздөр бабабыз Билги Коконго тиешелүү. Жана 1300 жыл мурда ташка оюлуп, Орхун каты деп жазылган. Ушул Орхун каттагы кытайлар жөнүндөгү сөздөр бүгүнкү күнгө туура келеби. Кытайлык Ли Юачо 2010 жылы өзүнүн илимий ишин жарыялайт. Бул иштин аталышы Батыш чегара теориясы. Жана бул теорияда айтылат: Орто Азия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикистан бизге Кудай тарабынан берилген белек деп жазылган. Лиу Уачой, кытайлык генерал, 2009-дан 2017 жылына чейин Кытай аскердик саясатынын коопсуздук кызматчыларды жетиштирүү университетинин ректору. Батыш чегара теориясында айтылат: 1300 жыл мурда таң үй бөлөсү Кытай империясын башкарган кезде Орто Азия бизге тиешелүү болчу. Кийин бизден арабтар тартып алды. Кийин моголдорго өттү, соң орустарга өттү. Бүгүн Орто Азия эгемендүүлүккө жеткени себептүү да өзүбүзгө кайтарып алуубуз керек. Анткени бул 1300 жыл мурдагы Кытай империясынан мурас. Жана бул жерлер Кудай тарабынан берилген белек деп Лиу Ячой өзүнүн илимий иштеринде жазат. Жана бул китеп 304 беттен турат. Жана табак түрүндө окутулат. Демек Кытай өлкөсү бул жөнөлүш менен калыптанып жатат. Бүгүн бул жөнөлүш менен иш жүргүзүп жаткан болсо кандай кылат? Армиясы менен, танктары менен Орто Азияга кол салып, согуш баштап, армия менен ээлеп алабы? Жок. Тарыхта жашап өткөн кытайлык командир Цун Фи өзүнүн согуш тактикалары боюнча көрсөтмө берген. Биз эгер бир мамлекетти моюн сундурмакчы болсок, согуш кылып басып алуу бул 3-чү даражадагы акыркы кылынчу иш. Андан мурда дипломатиялык мамиле аркылуу моюн сундуруу керек. Бирок эң жогоркусу амалкөйлүк менен багындырып алуу бул эң жакшысы. Бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүндө алдоо, куулук жана амалкөйлүк эч кандай күнөө эмес деп эсептелинет. Жана өзүнүн саясатында ушулардын үстүнө курат. Булардын байыртадан 36 куулук ыкмасы бар. 36 ыкманын 5-өсүн Орто Азияга кандай колдонуп жатат? Мисалы Шри-Ланка. Шри-Ланкада коррупция, жумушсуздук, билим деңгээли төмөн. Чиновниктер мамлекеттин акчасын талап тоноодо. Жана бул өлкө Кытайдын амалкөйлүгүнө туура келет. Кытайдын биринчи куулук ыкмасы өрттөнүп жаткан үйдү тоно дейт. Учурда Кытай кайсы мамлекетке карыз берип жаткан болсо, ал жерде коррупция, тааныш билишчилик, калкты тоноп жаткандарга карыз берет. Булардын бири Шри-Ланка. Ага айтты: "Менин улуу жибек жолу долбоорум бар. Бул идеямдын негизинде портторго муктаждыгы бар. Сен порт курсаң, киреше чоң болот. Калкыңа да пайдасы көп болот" дейт. Шри-Ланка: "Макул, порт курам, бирок ага бюджетим жок" дейт. "Мен берем, карыз сыпатында. Бирок проценти бир аз көбүрөөк болот. Жана курулуш материал, техника жана жумушчулар баары өзүмөн болот" дейт. Макулдашуулар болуп, колдор коюлду, жана порт курулду. Мындай порт, темир жол, метро сыяктуу курулуштарга кеткен каражат чыгымдарынын ордун толуктоого узак мөөнөт кетет. Портту курдурган Шри-Ланка аны иштете албай, киреше жок болду. Киреше жок болгондуктан Кытайдан карызын төлөй албай калды. Кытай портту тартып алам деп, портту ээлеп да алды. Кытайдын экинчи куулугу кыш берип алтын ал деген ыкмасын колдонуп, 1,5 миллиард АКШ доллары Кытай үчүн кыш сыяктуу эле. Азыркы күндө бул порттон 100 эсе киреше түшүүнү баштаган. Кытайдын дүйнөгө товар таратуу үчүн ачылган 6 коридору бар. Булардын бири Шри-Ланка порту. Азыр бул портко Кытай Джибути сыяктуу армиясын да жайгаштырды. Джибути Африкада жайгашкан өлкө. Ал жерде да коррупция өнүккөн. Бийликтегилер таныш билишти ордуна койгон. Президенти да конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, узак жылдардан бери бийликте калып келет. Жана мындай өлкөгө Кытай сүйүнүп карыз берет. Карыз берип жатканда карызды унутуп, кыштын ордуна алмаз алууну ниеттенет.
Шри-Ланка сыяктуу эле порт курууну пландайт. Бул жер аркылуу Европага товар чыгарабыз деп келишим кылып, карызын төлөй албаган Джибутиден аны акыры өзүнө тартып алат жана бул жерге өз армиясын коюп, кирешени 100 эселеп көрүп жатат. Бул жерди да кыш берип, алмаз кылып кайтарып алды. Мындай ишин эчак эле Тажикистанда баштаган. 90-жылдары Тажикистанда ички козголоң болуп, абал оорлошуп калган кезде бюджетинин өнүгүүсүнө жана жардамга муктаж болуп калат. Россия жардам бере албайт эле. Анткени 90-жылдары Россиянын өзү жардамга муктаж эле. Бул абалда Тажикистан Кытайдан жардам сурады. А Кытай болсо сүйүнүү менен карыз берет. Карыз берип жаткан кезде Кытай биринчи шартын айтты. Шанхай бештик деген уюм түзөлүү. Сен да мүчө бол, карызды берейин деп карыз берет. Бул карыздын натыйжасында Кытай өз саясатын Тажикистанга өткөзүп, 2011-жылы Тажикистандын 1100 квадрат километр аймагын өзүнө өздөштүрүп алды. Китай вел свои войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней. 2013-жылы болсо Тажикистандын карызы себептүү кээ бир аймактарды аннексия кылган абалда ээлеп, аскерлерин жайгаштырды. Кытай Тажикистанга карыз берүүнү уланта берди. Душанбе 2 номурдуу жылуулук электр станция курулуп, бул станция кирешени толуктай албагандан соң, эми калкынын акысы болгон Памир тоолорундагы уран, күмүш, чоң жер астындагы байлыктарга ээ болгон кендерди тартып алды. Карызды өндүргөнгө чейин өзүбүз башкарабыз деди. Бул Памир тоолору азыркы Кытайдын көзөмөлүнө өттү. Булар кыш берген абалда алмаз кайтарып алууну баштаган. Кытайдын 3-чү амал көйлүгү кылып жаткан кезде жоомарт көрүнүү. 2012-жылы Африкадагы Африка өлкөлөрүнүн бирдиктүү уюму бар. Жана бул уюмдун парламентин Кытай куруп, 2012-жылы белек кылды. Бирок 2017-жыл ошол парламенттин мебелдеринин, дубалдарынын арасына прослушка, микрофондор орнотулган экенин, парламентте болуп жаткан эсеп-китептер жана сүйлөшүүлөр ар күнү кечинде сервер аркылуу Кытайга жиберилип турганын африкалыктар сезип калышты. Ушул сыяктуу эле Тажикистанга ак үйүн жана жогорку кеңешин белек катары куруп берген болсо, Африка сыяктуу прослушкаларды орнотподу деп эч ким айта албайт. Кытай бекерге курулуш куруп бербейт экенин билишибиз керек. Бизге салынган жаңы ак үйдүн да кандай салынганы шектүү. Азыркы кезде Кытайдын аскердик базасы Тажикистанда жайгашкан жана өз саясатын беймарал алып барат. Тажикистандын моюнуна урулган карыз көйгөйү Кыргызстанга да урулган. Бирок Кыргызстандын негизги сыноо күндөрү алдында. Бүгүнкү күндө Кыргызстан алган карызын проценттерин гана төлөп жатат. Негизги карыз 2025-жылдан баштап төлөнөт. 2020-жылы Кытай карыздарын процентин батыраак төлө. Эгер төлөнбөсө, жер астындагы байлык кендерин жана жерлериңди тартып алам деп коркутту. Кыргызстанда, Тажикистанда Кытай Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү. Шанхай кызматташтык уюмунун негизи өлкөнүн территориялык бүтүндүгү болсо, Кытай тескерисинче территориялык коркутуу кылып жатат. Кытай Орто Азияны эч ойлобостон менин жерлерим дегендиктен бейгам эле шос уюмун тепселеп жатат. Кыргызстандын карыз төлөө көйгөйү 2025-жылдан башталса, Казакстандыкы эчак эле башталды. Бул жерде Кытай 4-чү куулук ыкмасын колдонду. Биринчи куулук өрттөнүп жаткан үйдү тоноо. Экинчиси кыш берип алмаз алуу. Үчүнчүсү амал көйлүк кылып жаткан кезде бечарадай көрүнүү. Төртүнчүсү бир мамлекетти колго алуу үчүн жетекчилерин моюн сундур. Кытай менен Казакстандын ортосундагы келишим негизинде Казакстандык 20 миңден ашуун жаштар Кытайга барып окуп, квалификациясын жогорулатты. Окууга келген жаштардын ичинен тандап терип, шпион кылып жиберүүсү мүмкүн болуп, алар азыр Казакстандын жогорку иштеринде иштеп калгандардан бирөөсүн, мисалга Карим Масимов Казакстандын премьер-министри болду.
Коопсуздук кызматынын төрагасы да болуп, 2022-жылы мамлекетке чыккынчылык менен айыпталып камакка алынды. Өзбекистандын Кытайдан карызы 10 миллиард доллардан көп. Бул курулуш метролордун Сардабо суу сактагычын акчасын Кытай карыз берген. 5-чи куулугу узактагыларга күлүп карап, жакындагыларга бычак сай. Казакстан, Кыргызстан жана Орто Азия менен күлүп мамиле кылат. Бирок биздин бир тууганыбыз, ага энебиз болгон уйгур мусулмандарга кыргын уюштуруп, зулум кылууда. Биз узакта болгонубуз үчүн күлүп карап, жанындагы уйгурларга бычак саюуда. Уйгур бир туугандарыбызды бекитип алып, эч кимге көрсөтпөстөн кыйноого алып, өз капырчылыгын сиңдирип жатат. Палестинада бир туугандарыбыз шейит болуп жатса, акырети бейиш деп үмүт кылабыз. А уйгур бир туугандарыбыз өз динин жоготуп, унутууга дуушар болууда. Биз Манастын урпагыбыз деп мактанбастан, алар сымал баатыр, эл жерибизди кооруй турган, өлүмдөн коркпогон ата-бабаларыбыздын жолунда болуп, өздүгүбүзгө кайталы.